Assalamu alaikum устаз. Намазда турганда колуңарды уйдун куйругундай кайра көтөрө бербегиле деген хадис барбы дейт. Алейкум ассалам дедикпи? Уйдун эмес, аттын, жылкынын, хайл. Намазда турганда колуму антип көтөрүп мындай кылгандар исламдын башында болгон деп айтылат. Биздин ханафи мазхабы исламдын башында ошондой кыймылдоо бирөө келгенде намаз окуп атышат да, намаз окуп атканда эшиктен келген анау таксырга окшогон ассаламу алейкум десе пайгамбарыбыз ва алейкум ассалам деп намаз окуй беришкен. Исламдын башында мындай нерселер эмне болгон? Уруксат болгон. Ошол мезгилде эмне кол ушинтип көтөрүлгөн ошондой хадистер бар. Бирок бул хадистин өкүмү кеткен. Өкүмү кеткен хадистерди биз ханафи мазхаб менен жооп берип атабыз да, амал кылынбайт. Ибн Мас'уд радыйаллаху анху Куфага барган мезгилде андан сурашкан, бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын намазын окуп бериңизчи дегенде, эң илимдүү деген Ибн Мас'уд. Умар ибн Хаттаб не деди? Өзүмдөн артык көрүп Куфага жөнөттүм деди. Али радыйаллаху анху не деди? Бул карыяны илимге толтуруптур бул Ибн Мас'уд деди. Ошол Ибн Мас'уд намаз окуганда колун көтөрбөстөн окуган. Пайгамбарыбыздын намазы ушундай деп. Ошондон улам ханафи мазхабтын амалы кол көтөрбөй кылган. Ал эми кол көтөргөн хадистерди эмне? Ал мансух өкүмү кеткен деди. Ал Бухариде болсо дагы. Себеби Бухариде болуп калуусу ал мансух эмес дегендик эмес. Бухариде, Муслимде өкүмү кеткен хадистер бар. Бир маселеде ушинтип сүйлөшүп калсак, бир тууганыбыз айтат да, сен Кудайдан корк дейт. Бухари, Муслимде өкүмү кеткен хадис бар деп айтасыңбы сен? Сенин ханафилиге мутаассиптигиң дейт, ханафиге болгон жанагы фанаттыгың дейт. Кандай нерсеге алып барып койду? Бухари, Муслимдеги хадистерди сен өкүмү кеткен дейсиңби дейт. Бир тууганым дедим, Бухари, Муслим не болуп калыптыр? Куранда бар дедим. Куранда бар өкүмү кеткен аяттар. Окуйсуң, тамгасына соо аласың, амал кылбайсың. Амал кылсаң күнөөкөр болосуң. Ошондой хадистер бар. Кол көтөрүлгөн хадис ошол өкүмү кеткен хадистерден. Андан башка дагы сахабалардан не бар? Мен Абу Бакр радыйаллаху анхунун халифалык мезгилинде артынан намаз окудум, колун көтөрбөй окуду эле. Умардыкында дейт, аркасында мен намаз окудум, колун көтөрбөй окуду дейт. Ошол жанагы Ибн Мас'удтун далили мына ошолордун негизинде. Анан жанагы Ибн Мас'удтун хадиси эмне? Далилге жараган хадис. Имам Тирмизи өзүнүн жамиинде чыгарган. Бул хадис Муслимде келген. Кээ бир алымдар, кийинки келгендер, биз өткөндө айтканбыз. Ханафи мазхабтан Абу Ханифадан бизге фатва келди. Колду көтөрбөй окугула деген. Неге колду көтөрбөй окуйбуз? Анын далилдерин кийинки келген алымдар жазды. Эми кийинки келген алымдардын далилдерин алсыз болуусу Абу Ханифанын маселесинин алсыз болуусуна алып барбайт дедик. Эми кийинки келген алымдар ушул хадисти эмне кылган? Далил келтирет. Ошол намаз окуудагы кол көтөргөндүн өкүмү кеткендигин. Ошодо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир мечитке кирсе, адамдар колун көтөрүп намаз окуп аткан болот. Анан кийин айтат: "Ма аракум тарфауна айдикум." Ушу мааниде. Эмне эмес эле колуңарды көтөрүп жылкылар чымынын корунгандай кылып намаз окуп атасыз. Ускуну фи салатикум. Намазыңарда кыймылдабай тургула деген хадисти айткан. Мына ушундан пайгамбарыбыздын ушул хадис кол көтөргөн хадисти өкүмүн кетирген дейт. Анан берки мусулман бир туугандарыбыз жок дейт. Бул жерде бул хадисте кыймылдабай тургула дегенди айткан пайгамбарыбыз. Кол көтөргөндү айткан жок дейт. Ханафи алымдары жөнөт, туура ошондой болушу мүмкүн. Бирок пайгамбарыбыз ла татахарраку кыймылдабагыла деген жок. Тарфауна айдикум деди. Колуңарды көтөрүп атасыңар деди. Эгер кыймылдабай тургула десе, пайгамбарыбыздын хадисте ушинтип айткан болсо, хадистин мааниси бардык нерсени өзүнө камтыган болот эле дейт. Ошондо сен айткан маани чыгат эле.
Кыймылдабай тургула десе, бутуң менен кыймылдабашың да, башың менен да кыймылдабайсың, жамбашың менен да кыймылдабайсың, колуң менен да кыймылдабайсың. Ал эми колуң менен эле кыймылда, колуңарды көтөрүп аткан кыймылдабай тургула десе, анда буту менен кыймылдай берсе деген маанилүү жок. Бул жерде ошол намазда кыймылдабай турууга айтылган дейт. Wallahu a'lam bis-sawab.